Барс Медиа тартуулайт. Алас, 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 ар баладан қалас. Жаңы жылым жалғап, жақсылыққа жанаш. Ескі жыл кетті, жаңы жыл келді. Алас, алас, алас. Жер жарылып чөп шықсын, желін айрылып сүт шықсын. Алас, 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 ар баладан қалас. Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр, жалпыңыздарды Норус майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 10 жылдан берки келе жаткан аймак ышкы оостору, долбоорунун ышкы оостору, таланттар менен чогуу биргеликте быйылкы Норус майрамын өткөзөлү деп чечтик. Жана дагы бул жакта таланты менен гана чектелип калбастан апаларыбыз, эжекелерибиз ушундай сүмөлөктүн тарыхын, аны кантип жасаш керек, эрежелерин көрсөтүп берип атат. Андан сырткары борсокторду жана дагы малды кандай кылып союш керек, аны тууралап кантип жиликтеш керек, мына ушул тууралуу баягы кыргыздын байыртыдан бери келе жаткан салттарын алдыда өсүп келе жаткан биздей болгон жаштарга көрсөтүп үлгү бололу деп жашат. Анда эмесе алдыда чогуу биргеликте көп болобуз. Сиз эч кайда алыстабай туруңуз. Биз сүмөлөктү баштардан мурун казанга май токочубузду бышырып алып, андан кийин будайдан өндүрүлгөн сүмөлөктүн будайын даярдап алабыз. Даярдап алып, анан кийин 7 күн бир адам караш керек да буну. Анан баары даяр болгондон кийин анан муну мясорубкадан өткөрүп, анан суусун даярдап, баягы даяр болгон казаныбызга куябыз. Budaydan undu kurup alıp, anan üşütüp çalıp salalım. Азыр сүмөлөктүн суулары кайнап, анан биз биринчи un, экинчи unду салып, аягында азыр жүгөрүнүн немесин ундарын салып атабыз. Бат-баттан аралаштырып туруш керек. Үч дана нават салат экенбиз. Андан кийин 3 дана наваттан кийин о жаңгакты салабыз. Тартып кетпеш үчүн бизде көбүнчө un пайдаланылат, будайдан жасалган un көбүнчө пайдаланат. Ошол тунуп тартып кетпеш үчүн ташты салынат да, таштар. 12 саат кайнап бүткөндөн кийин дагы түбүндө тап болуш керек. Такыр өчүп калбайчы, муздап да калбай. Өзүнүн өзү эле ошо өзүнүн касиетин топтоонун аягында бир жыйынтык менен сүрөттөр түшөт. Кыргыздын мейман достугун анын дасторконунан байкасак болот. Ошол сыңары бүгүнкү дасторкон дагы өзгөчө. Анткени деген баягы байыртадан ата бабаларыбыз бардык колго жасалган гана даамдарды коюшкан экен. Анан дагы өзгөчө дасторкондун үстүндө мына ушундай жашылча турчу экен. Бул кандай жашылча? Аны биз апакебизден сурайлы деп чечтик. Кайсы үйдө жасалса сүмөлөк, ошол үйгө ушундай 4 бурчтук кылып, жакшынакай кылып, эмдиги жылга чейин тура тургандай кылып калтырып коюш керек экен. Көрөнгө деп айтсак болот да, илгерки атабыздын сөзү боюнча көрөнгө ниет менен коюшчу экен, калтырышчу экен. Анан мунун ошо касиети сүмөлөктүн көркү, булдан нанга да жарагандан. Сонун таттууну дагы мен дасторкон үстүнөн көрүп турам. Ушул тууралуу дагы айтып берсеңиз. Нактан нукура колго тартылган каймакка кадимки эле талканды аралаштырып, анча-мынча кичине таттуураак кум шекерден бир аз өтө ашырбай кошуп, анан аябай аралаштырып, мыкчып туруп берип койсо, чейчелеге эле тамшанып, ан кышкыга дагы муну кээде тоңдуруп дагы чакага ушинтип койчу. Азыр биз бул жакта өзгөчө борсоктордун дагы бир эмес, бир нече түрүн көрүп отурабыз, дан азыктарынын. Анан эжекелерибизден дагы сурайлык дедик. Биринчиден бул нан улук эмеспи? Нан ыйык экен. Нандан биз азыктанабыз. Нан жок болсо жашоо жок дегендей. Анысы кандай ушу улуу ата бабаларыбыздан калган чий борсоктон баштайын. Бул чий борсок ушу илгерки апаларыбыз балдарга
камырды жууруп ачытып анан чындыгында кандай мындай формага келтирерин билбей эле мындай эле толуктоп туруп анан мындай кесип туруп жасап койгон экен да. Ошондо мындай борсоктор пайда болуп, ошондон чий борсок аталып калган экен да. Негизи бир аз мындан дагы бир аз ичкерээк болмок эле биздики ошо чийдей болуп ичке болмок эле биздики бир аз кичине калыңыраак болуп калган экен, бирок окшош чий борсок аталат да. Анан сиз айткандай дагы бир түрү турат деп атасыз. Бул жерде 4 чарчы деп коебуз. Бул деле тигиндей эле дам, тигиндей эле адам баласына ошондой эле азык фигурасын деле өзгөртүп турат. Себеп дегенде заманбап деп коебуз. Ошон үчүн 4 бурчтук болуп калган экен. Чий борсок чындыгында эстен чыгып баратат. Баткен тарапта чоң 4 бурчтук, бирок кызыл кылып бышырат. Көл тарапта ичке жукараак болот. Бул көжө мына. Көжөнүн толук жазалышын бир аз жазалышына маалымат бере кетсем, бул көжө арпа, кадимки эле арпаны казанга кууруп, анан сок билек деген бар илгери. Ошолорго күйшөп дейт. Күйшөп сыртынын кабыгын сайгылаган тикенекке окшогон нерсенин баарын алып салып, сок билек менен тазалайт, күйшөйт, сапырат, тазалап туруп, анан кийин сууга бышыргандан соң сүзмө менен тузду аралаштырып, суюгураак кылып жазап алат дагы, анан баягы күйшөлгөн арпаны аралаштырып, туз кошуп, көжө деп тамак жасашкан экен. Бул бозо ошо ата бабаларыбыз илгери 5 бармакты жеп, жылкынын этин жеп, артынан кымыз, бозолорду ичип, ошо жеген тамакты аш кылыш үчүн бозону ичишкен. Бул бозонун чындыгында пайдалуулугу канды көтөрөт, кан басымын көтөрөт, тамакты аш кылат. Ата бабаларыбыз ушу каламаны мында бат даярдашкан, бул дагы буудайдан жасалган. Жуура салып эле буга ачытка кошулбай эле муну жууруп туруп эле анан мештин эле бетине минтип эки жагын бышырып туруп эле анан кийин мунун дагы баягы ашказанга, ичегилерге таасири зор да мунуку дагы. Биз болсо улантып атабыз, сүмөлөк бышырып атабыз. Дал ушундай сонун көзүрмемдер апаларыбыз, эжелерибиз, жеңелерибиз болуп алып, ушинтип сүмөлөктү аралаштырып, ичибизден тилек кылып жаткан чагыбыз. Сүмөлөк эртең менен даяр болот. Анан ага чейин таң аткычакты эрежеси боюнча 12 саат бою дал ушинтип аралаштырып турат экен. Анда эмесе биз таң аткычакты ойнойбуз, ырдайбыз. Дал ушинтип жакшы ичибиздеги тилектерибизди айтып, ушинтип аралаштырып турабыз. Анда эмесе келиңиз биз дагы аралаштыралы. Келиңиз эжеке. Дал ушинтип тилек айтып аралаштырып турат экен. Себеп дегенде түйүнө тартып кетпеш керек экен. Ошондуктан дал ушинтип аралаштырып, жакшы бир кыялдарыңды айтып турушуң керек экен. 10 жылдан берки уюшулуп келе жаткан аймак ышкыбоздорунун дал ушундай уюштурган Ноорус майрамында конок болуп келип олтурабыз. Ал эми дал ушул Ноорус майрамынын демилгечиси, автору десек дагы болот, уюштуруучусу бүгүн Кайрат мырзадан дагы сурап кетпесек болбойт. Алгач майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бардыгыбыз бирге болсун. Кандайсыздар? Сүмөлөк жеп кетпейсиздерби? Келиңиздер. Өзүбүздүн салтка айланып калган 10 жылдан бери келе жаткан мынакей сүмөлөк кайнатып атабыз, кой союп атабыз дегенде буйруса, бардыгыбыз тең түнү менен өзүбүздүн талантыбызды көрсөтүп дегендей, ырдап дегендей, ар түрдүү өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды көрсөтүп дегендей, мына өзүңүздөр байкагандай дайыма ушул долбоордо мыкты ырчылардын бардыгы тең, ышкыбоздордун бардыгы тең атайы келип чогулуп атабыз, бир жерде болуп атабыз. Жаңы жылды Ноорус майрамыбызды тосуп атканыбызга өтө кубанычтабыз биз. Кубанычтабыз. Кандай максат менен уюштурдуңуз? Эң негизги максатыңызды айта кетиңизчи. Кыргызстан фестивалдардын борбору. Ошондуктан ар түрдүү фестивалдар болуп туруш керек биздин Кыргызстанда. Мына ошол фестивалдарга жалаң мыкты ырдыгандар, ышкыбоздор, өзүнүн талантын көрсөтө тургандардын бардыгы тең кошулуш керек.
биригишибиз керек, ырдашыбыз керек. Биздин кыргыз элибиз маданиятыбыз менен көрсөтүшүбүз керек да, маданиятыбыз менен таныла алабыз. Мына ушул салымын кошуп аткан шайыр апалар, элдик ырчылардын бардыгы тең мынакей буйруса өзүбүздүн талантыбызды көрсөтүп атышат, бардыгы тең аракет кылып атышат дегенди, өзүнүн каада салтын, үрп адатын бардыгын тең мына чагылдырып көрсөтүп берип атышат да. Биз өтө ушул нерсеге абдан кубанычтабыз. Анан ушул жерден сизди бир сап болсо да ырдатпасак болбойт. Келиңиз, ырдап бере кетиңиз. Макул, жылкычы деген ырды ырдап берейин. Сен жылкычы, мен чаба, ышкырып обон үн салам, өлкөбөз үчүн иштейли да, өркүндөп өссүн гүл заман. Өлкөбөз үчүн иштейли да, өркүндөп өссүн гүл заман. Hey! Keni korkensel ötür kalpağım, keni bilbey jürök tanım barkım. 12 сааттан соң көптөн күткөн Ноорус майрамында жасалчу улуттук таам сүмөлөк дагы даяр болуп, ак дасторкон үстүнө коюлду.